Мамлекеттик ипотекалык насыялардын үстөк пайызын 6-8%га кыскартуу ушул жылдын 4-чү кварталына пландалууда. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрагасы Бактыбек Шамкеевди кабыл алып, мамлекеттик ипотеканы берүүдөгү пайыздык ченди азайтуу, ипотекалык насыяларды берүү процессин жана механизмдерин жакшыртуу маселелерин карады. Ипотекалык маселелер Актилек Гүлжигит кызынын материалында. Калысбек ипотекалык насияга 2 бөлмөлүү батир алган. Ал жаңы үйүнө жакын деле көчүп кирди. Ипотекалык насиянын шарттары мамлекеттик кызматкердин чөнтөгүнө ылайыктуу эле экен дейт ал. Ипотекага үй алгам 2 жыл болду. Ичиндеги условиялары жакшы. Кышкысын жылуу, бюджеттерге ыңгайлуу экен. Учурда 4000 жакын жаран ипотекалык насия алып үйлүү болушту. Тааныштарыман угуп, жакында 2 комнаталуу квартира алдым 15 жылга. Условиялары мени толук канааттандырды, ошон үчүн алдым. Жакында жайгашып уже жашай баштадым. 4 миллиард 200 миллион сомдук ипотекалык насия 4000 жакын жаранга берилди. Ал эми кезекке тургандардын саны 3,5 миңдей. Учурда мамлекеттик ипотекалык компания ипотекалык насияны баштапкы төгүмдүн суммасына жараша 7-9 жылдык пайыз менен берип жатат. Ипотекалык насиялоо программасын ишке ашыруунун жүрүшү менен президент Сооронбай Жээнбеков таанышты. Өлкө башчысы мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрагасы Бактыбек Шамкеевди кабыл алып, мамлекеттик ипотеканы берүүдөгү пайыздык ченди азайтуу, ипотекалык насияларды берүү процессин жана механизмдерин жакшыртуу маселелерин талкуулашты. Ошондой эле мамлекет башчысы бюджеттегилердин өзгөчө аяр тобу жана социалдык чөйрөнүн кызматкерлери үчүн ипотекалык насиялоо боюнча атайын программа керектигине көңүл бурду. Бюджеттик судага таянбай дагы башка жактан да караштыргыла деп биз ошол багытта аябай эффективдүү жумушту жүргүзүп атабыз. Мына 11 миллион евро бул немис өнүктүрүү банк аркылуу түшүп атат бизге. 30 миллион евро бул Азия өнүктүрүү банк аркылуу сүйлөшүү жүргүзгөндөн кийин, концепцияны бүтүргөндөн кийин, буюрса ошонун негизинде иштеп баштайбыз да. Ипотеканын пайыздык ченин 6%га арзандатуу иши ушул жылдын ноябрь айына пландалууда. Бул мамлекеттик кызматтагылар үчүн гана иштейт. Мына быйылкыга биз 500 миллион бюджетте каралды. Бирок бул жетпей турган азыркы убакта 3,5 миң киши болсо, анда где-то бир 3,5 миллиард сом керек ушуларды камсыз кылыш үчүн. Ошон үчүн анын үстүндө өкмөт да азыр иштейт. Ипотекалык насиянын пайыздык ченин азайтуу үчүн кошумча каражат булактарын табуу аракеттери жүрүүдө. Бул багытта Немис өнүктүрүү банкы менен иш жүрүп жатат. Мындан тышкары Азия өнүктүрүү банкы жана башка эл аралык фонддор, уюмдар менен МИКтин долбоорлорун каржылоо боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Актилек Гүлжигит кызы, Руслан Сабатаров, Улан Сатиев, Коомдук 1 канал.